Чет элдик тасмаларды кыргыз тилине которуп, мыкты деңгээлде жеткирип жаткан Кыргыз Тили радио корпорациясынын котормо студиясынын кызматкерлерин бүгүн биз студиябызга чакырып, кызыктуу маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө котормо студиясындагы үн коштогон актрисаларды студиябызга чакырып, кызыктуу маекти баштайлы. Ал үчүн учурдагы индиялыктардын Келин аттуу тасмасындагы үн коштогон актрисаларды студиябызга чакыралы. Ал үчүн Каардуу Каненинин үнүн коштогон Жандатбек Жаманбаеваны, ошондой эле тасмадагы Анандинин үнүн коштогон Сезим Дилдедосованы, ошондой эле котормо студиясынын режиссеру Айнаш Ашированы чакыралы. Ушул котормо студиясында чындыгында буга чейин дагы бир тасмаларды кыргыз тилине жеткирип келүүдөсүздөр. Анан ушул канча болду бул студиянын иш алып барганына? Бул 2003-жылдан баштап башталган. Бул кыргыз тилине, ошо кыргыз элине кыргыз тилиндеги мультфильмдерди жана кинолорду которуп баштаганыбызга 2003-жылдан баштап. Чоң тасмалардан канча тасманы кыргыз тилине жеткирдиңиздер? 30 сериялуу жанакы Чыңгыз хан деген. Андан кийин Чуулганды сүрөтчү. Андан кийин дагы Даңа Залыдор, Келин. Анан кийин жаштар тууралуу да бир кино бар болчу, бирок анын жашоо сүртүмдөрү деген. Ошол кинолорду кыргызчага которуп, кыргыз элине тартууладык. Сизди биз актриса катары бир тасмалардан көрүп жүрөбүз, бирок ушундай башка чет элдик тасмалардын артындагы үн коштоп жүргөн ким экен деп биз көптөн бери күтүп жүрдүк эле. Сиз экенсиз. Анан бул жерге кандай болуп келип калдыңыздар? Сиздин ушул тасмадан көрүп мыкты аткарганыңыздан улам чакырып кастинг менен чакырыштыбы же өзүңүздүн бир каалооңуз болдубу? Илгери деп коеюнчу, биздин убакта 80-жылдардан 90-жылдарга чейин дубляж деп койчубуз. Кыргыз көп чет элдик, башка улуттардын фильмдерин, орустардын кинолорунун баарын кыргызча дублировать этчүбүз да. Ошол убакта биздин абдан экинчи кызматыбыз ушаяк болот эле да. Андан кийин баягы заман оодарылып кеткенден кийин алда калып калган. Андан кийинчерээк мындан бир 3 жыл мурда съемкада болуп калдык, да бир кино тартылып. Нурлан Абдыкадыровдун Кыргыз казак бир тууган деген фильмине Айнаш менен чогуу түшүп калдык. Анан Айнаш айтып калды: "Эже, мен сизди бир озвучкага чакырам, келесизби?" деп эле. Анан чынын айтканда мен унутуп деле калдым. Ал ошо 90-жылдан бери канча жыл өтүп кетти? 20 канча жыл деп баратпайбы? Анан мейлиң чакырсаң көрөйүн дедим. Анан чакырып калды ушуга. Келип эметсем, биздин илгерки дубляжда жасап жүргөн нерсебиз такыр башка экен. Азыр заман өзгөрдү, баары башкача иштелет экен. Биринчи, экинчи күндөрү Айнашты жакшы эле кыйкырттым. Кыйынчылыктар болду, Ооба да. Ал убакта мисалы бир 10 актер эмеде экранда ойноп атса, onu устурчубуз. Экранды карап. Анан кийин баягы өзүңдүн ар бириңдин репликаң келген убакта ошону сүйлөйт элек да, жетишип ошонун оозун тууралап баарын аткаранга аракет кылчубуз. Анан бирөөбүз эле жаңылып калса, кайра перезапись болот эле. Ошентип аябай көп убарачылык менен жазылчу да. Анан мында болсо, бирок ал убарачылыктын бир жакшы жери мындай болчу: жалпы туруп алып, как бы мындай чогуу сүйлөшүп аткан сыяктуу команда менен ошондой кетет эле. Мында болсо эч ким жок, жалгыз отуруп эле эмени карап алып эле сүйлөй берет экенсиң да, кулагыңдагы менен угуп эле ошо сүйлөй берет экенсиң. Демек учурдагы сизге кыйынчылык жана башында кыйынчылык эле болду. Айтып атам, 2 күн 3 күн Айнашты кыйкырттым. "Эже!" деп кыйкырат. "Эмне деп атасыз?" деп. Келин тасмасындагы башкы каармандын үнүн коштоп аткан Анандинин ролундасыз. Анан айтсаңыз, ушул жака кантип келип калдыңыз? Атайын каалоо болдубу? Ананди менен окшоштук бар бекен? Бул жака Айнаш эже чакырган, келип коштоп көр, эгерде сен үнүң жакшы болуп калса, анан сени коштотом деген. Анан мен коштоп көргөм, Айнаш эжеге жагып, ошондон баштап коштоп баштагам. Анан мага да жаккан, коштогон. Жакшы. Котормо студиясындагы кызматкерлер чет элдик тасмаларды кыргыз тилине кантип жана кандай кыйынчылыктар менен жеткирип жатышат? Мына ушул туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү, андан соң маекти улантабыз.
Кыргыз тили радио корпорациясында Келин аттуу тасманы кыргыз тилине которуп, элге мыкты деңгээлде жеткирип жаткан Котормо студиясынын алып барган иши тууралуу бир аз маалымат алып келдик. Үндү жаздырууда сөзсүз түрдө режиссер ар бир айтылган сөздү көзөмөлдөп турат. Силердеги кимсиңер, эже? Правильно, дейли. Силердеги кимсиңер? Калянын уулун тоюн өткөзбөгүдөй. Силер кимсиңер анда, я? Жетпей калды. Индиялыктардын Келин аттуу тасмасындагы каармандардын үнүн коштогондор ким деп жатсаңыздар кыскача тааныштырып өтмөкчүбүз. Алгач Каардуу кайнененин үнүндө кыргыздын белгилүү актрисасы Жандат Бөбө Жаманбаева. Калянын уулун тоюн өткөзбөгүдөй. Силердеги кимсиңер? Ушул жерде турган адамдарды кууп чыккылачы көрөйүн. Ал эми тасмадагы башкы каармандын ролун ойногон Анандинин үнүн кичинекей Делидосова Сезим аткарат экен. Мен сыяктуубу, апа? Мен сыяктуубу, апа? Жагдиш сыяктуу ач көз каргай экен. Үндү жаздырууда режиссерлук кызматты аткарып жаткан Кыял Айым менен маек курдук. Айтымында бир топ кыйынчылыктар болууда дейт. Өтө эле кыйын болуп атат могул Индия сериалында өзгөчө. Анткени тилди билбейбиз. Индия фарси тили да. Ал бизге таптакыр эле тааныш эмес. Анан мурда тиги орусча же түркчө фильмдерди которгондо кичине оңоюраак болчу, анткени биздин тилге окшош. А орус тилди өзүбүз билебиз. Анан мында сөздөр келбей калат, кайсы жерден бөлүнүп, кандай биздин кыргызча сөздөр узун болуп кетет же кыска болуп калат. Анан мындай булар индустар негизи аябай эмоционалдуу калк эмеспи? Анан ошондо өздөрүнүн бир звуктары, өзүнчө бир ушундай көп биз түшүнбөгөн нерселер көп экен, мимикалары, бир звуктар чыгарып кеткен. Ку, ки деген сөздөрдү жана бул эмне деп атат деп анан ошол жерге отуруп алып ушул жерден табабыз эми сөз окшоштуруп. Ошону менен бирге Ананди аттуу келиндин кайнежесинин ролун аткарган Сугнанын үнүн Элита Керимакуновадан уктук. Макул. Атама чай алып барып? Качан көчөрүмдү сурап көрөйүн. Улуу каармандардын үнүн белгилүү такшалган кыргыздын актрисалары аткарат. Бирок жаш актрисалар менен иштөөнүн кыйынчылыгы тууралуу режиссер өз сөзүндө кеп салды. Улуу персонаждар болсо, ал профессионалдуу актер актрисалар окуйт. Алар менен кичине эме түшүнүп, башынан бери келаткан ролдорду болсо, өздөрү билет образын, ал кандай образда кандай сүйлөйт. Балдар болсо биз окуйбуз, биз айтам, мен айтам, анан мен аркамдан ошондой интонация, ошондой менен кичинекей балдарыбыз, кыздар ушу турушат. Тасмадагы сабырдуу келин Сумитранын үнүн коштогон Жазгүл Имакова. Эч нерсе болбойт эми. Мен да ушул үйдүн келинимин. Баса, уктуңбу? Ананди келатыптыр. Качы Ананди? Ананди. Ананди. Эч нерсе болбойт эми. Мен ушул үйдүн келинимин да. Баса, уктуңбу? Ананди келатыптыр. Бул жакын эле го. Адашып калдым эже. Актрисалар үндөрүн жаздырып бүткөндөн кийинки иш Айжамал Айымга келип топтолот. Бул жерде монтаж кылабыз. Азыр өзүңөр көргөндөй эле булар үн коштоп кетишет. Ошонун баарын биз иреттеп коюп, кандай сүйлөйт, ошонун боздоруна коюп монтаж кылабыз. Индиялыктардын бул тасмасын сөзмө-сөз ким которот деген суроого жооп алуу үчүн Котормо студиясынын редакторуна кайрылдык. Орус тилинен которобуз негизичи. Бул бизге индия тилинен келген эмес, бул бизге англис тилинен келген. Негизичи. Бизге котормочулар англис тилинен орус тилине отуруп беришет, котормочуларчы. Анан биз аны өзүбүздүн калыпка салып, баягы артикуляциясын оңдоп, аны эме кылып, аны ошо орус тилинен кыргыз тилине которобуз. Мындай элден мындай ошол иштеген ишибиз билинбей кала бербей, эл тарабынан дагы бизге кайра мындай сунуштар түшөт, нааразылыктар түшөт, кээде мындай мактоо сөздөр түшөт, жакшы сөздөр түшөт, мындай сунуштар көп түшөт да, мындай кылат, эмне кылат. Ошолордун багытында да иш алып барасыздар. Ооба, сөзсүз анткени көрүүчүлөрдүн эмесин талабын эске алышыбыз керек да. Анан ошо бизге ошо ыраазычылыктар көп болуп атат негизинен да, ошо элдин арасынан.
Ал эми дагы биз арабызга үн коштоочу актрисаларды чакыралы. Ал үчүн Келин аттуу тасмадагы сабырдуу келин Сумитранын үнүн коштогон Жазгүл Имакованы, ошондой эле ортомчу жеңенин Банбаринин үнүн коштогон Клара Малабекованы жана ошондой эле Анандинин курбусу Чампанын үнүн коштогон Гүлзар Дилдедосованы чакыралы. Өзүңүз биз театрда иштейсиз да. Анан актриса болгондуктан бул ортомчу жеңенин үнүн коштоо сизге кыйынчылыкты деле туудурбаса керек. Котормого биринчи жолу келип которуп атам. Айнаш анча мынча кээде түшүп калган кинолоруман көрүп, голосуң жакшы экен, кел которуп көр деди. Мага биринчи келгенде чынында эле кыйынчылык болду, аябай эле. Эмне жагынан кыйынчылык болду өзгөчө? Рахмат. Баягы мен өзүмдүн ролумду которгон оңоюраак экен. Бияктан келип эми баягы тем более Индиянын киносу болуп аткандан кийин ар кандай жанагы ким тиги кыял айткандай деген сөздөр деп минтип эметкен немелери аябай эле кыйын экен. Азыркыга чейин эле Айнаштын көзүн карап, кыялдын көзүн карап отурам. Туура котордумбу, туура которбодумбу депчи. Дал ушул Сумитра бул чындыгында Индия тасмасынан карап көрсөк, өтө бир сабырдуу келиндин үнүн коштогон экен. Анан үнүңүз дагы аябай дал келет, ага. Анан жашоодо дагы сабырдуусузбу? Бул кинодо аябай сабырдуу келин экен, а турмушумда жок, андай эмесмин. Бир орунга тура албаган. Андай шуулдап баарына жетишем да. Бул жердеги биздин Сезимдин сиңдиси болот экенсиз, э? Эми айтсаңыз, ушул Чампанын үнүн коштогон экенсиз. Анан жактыбы, эмнеси менен жакты ушул үндү аткарган, эмнеси менен жакты? Же Чампа өзү жагып эле аткарып калдыңызбы, же ушинтип үн коштоп, кайра үнүңүздү телевизордон угуп, ушунусу жактыбы? Мени биринчи Айнашча чакырган. Айнашча чакырып, мен ошондой Чампаны коштогом. Жакшы. Чампага окшош жериңиз барбы? Чампага окшош жерим бар. Ал экөөбүз шуулдакпыз. Каармандардын баардыгын өзүңүз чакырып турсуз. Анан чакырып алып дагы мындай өкүнүч болгон жокпу? Мыкты деңгээлде жеткире албай атышат деп. Сумитра болсо, Сумитра кичине өзүн мактай албай калды, бирок бул жашоодо деле бул абдан мындай эмне десем, шустрыймын деп атпайбы, шуулдакмын деп. Шуулдак деле эмес, чынын айтсак. Бирок ишке аябай тың. Кыргызчасынан маданияттуу сөз менен айтканда аябай тың келин да. Сумитра болсо бул жерде боорукер, анан кийин баары түшүнүктүү болуп атпайбы? Ошол жагынан бул Жазгүл дагы накта ошондой да. Түшүнүктүү, мындай эмне десем, боорукер, ушундай адам да. Бирок булар ар бирөөнүкү окшоштуктар аябай бар. Анандиде да бар, Чампада да бар. Мен аябай шуулдакмын дейт, Чампадагы аябай, чынын айтсак аябай шуулдак. Ошон үчүн баягы кинолордо болсо каармандарды дегенде мен көрүп чыгам кинону. Анан кийин ар бир каарманды уже менин өзүмө уже ички сезимим уже айтып баштайт да. Бугалын Жазгүл экен, бугалын Сезим экен, буга Жанда Теж экен деп. Анан кийин үндөрүнөн, анан кийин өзүнүн баягы мүнөздөрүн карап туруп, анан кийин артисттерди тандайм. Биз Анандиге сурап атабыз. Окшоштугу бар деп атпайбы, Айнаш эже? Сенин Анандиге кайсы жериң окшош? Ал да мындай сабакка жакшы көңүл бурган, мен дагы сабакты жакшы көрөм да. Айнаш эже, айтсаңыз, бул ушул кинону, негизи ушу келин киносун которуу сунушу же идеясы ким тараптан болду эле? Ошол жактан келди да, сунуш. Биздин баягы администрация ошону жакшы кабыл алышты дагы. Анан кийин ошо кыргыз элине которуп бергиле деген сунушту бизге алып келди, биз которуп берип атабыз. Ушул тасманы которуу менен коомчулукка кандай пайда келди? Коомчулук кандай кабыл алды? Коомчулук эми бул бая башында чынын эле айтайын, мен өзүм аябай каршы чыккам. Мындай кинону жасабайм, биздин кыргыз баягы менталитетине жакшы болбойт, болушу керек. 9 жаштагы кызды күйөөгө берип атса, анан кийин бул кыргыз эли жакшы кабыл албайт го деген оюм болду. Бирок
андан аркысын карап көрсөм, жакшы баягы тарбиялык мааниси бар кино экен да. Кыргыз эли мени жакшы түшүнөр. Эмчи мындай кинолорду көрсөтөт дебестир, бирок жакшы мындай отзывдар келип атат да. Бул кинодо мындай биз мусулман калкы болгондон кийинчи бул жерде Кудай эне деген сөз бар го. Жана Кудай эне депчи. Анан ошол нерсе мисалы биз мисалы ислам дини менен чоңойдук да. Негизи Библиядөчү. Ошондой болуп чоңойдук, бирок азыркы кичинекей кыздар менен бул которгон кыздардай сыяктуу эле мындай акыл эси жаңы калыптанып келаткан, түшүнүгү эми болуп келе жаткан кыздардын түшүнүгү бурулуп кетет деп ойлобойсуздарбы? Баягы кыргыздарда илгери кичинекей ушундай эле кыздарды тебетей менен соксо, отуруп калса ал күчтүү кыз экен, уже бышып калган кыз экен деп күйөөгө берип коюшту экен. Эгерде жыгылып калса, анда бул быша эле экен деп албай койгон убактары да болгон экен. Ошондой эле азыр ошол эле мезгилдеги көрүнүш Индияда дагы экөөнүкү окшошуп кетет. Анан кийин эми биздин азыркы эмне десем, эми азыр жашоо деген башка да бизде. Азыр кылым башка. Анан кийин менимче андайды кабыл албайт болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мен кабыл албайт го деген ой менен мен каршы чыккам. Туура. Келиңиз, сизге суроо жаталы. Ушул тасмадагы үндү коштоодо бул негизги бир каардуу кайнененин үнүн коштогон экенсиз. Чындыгында көрүп аткан ар бир көрүүчү байкуш кайненени каргай да беришет, жаман көрө да беришет. Мунун сүйлөгөн сөзүн кара, үнүн кара деп жаман да көрө беришет. Анан жашоодо кандай кайненесиз? Азыр ушул учурда 3 келиним бар. Келиндерим азыр көрүп атса айтат болуш керек, апам ушуну калп айтты же болбосо чын айтты деп. Мен келиндерге катаалдыгым жок. Бирок өзүм негизи мүнөзүм принципиалдуу адаммын да. Бир нерсеге көк, кыргыздар айтат го көк деп. Мен көктүгүм бар да, ушундай. Бир нерсени алдыга максат кылып койсом, ошого жетишим керек, ошону жасашым керек. Ортомчу жеңенин үнүн коштоодо дагы бир өтө шуулдак жеңе. Ал деген ушу кайнелерине ошо айылдагы бойдокторго аял таап бере турган аял да, шуулдап, бияка барып сүйлөшүп, баарына аялдуу кылып, эри жокту эридүү кылып, ушундай болгон аял да. Ар ким менен тил табыша алат деңиз. Жашоодо дагы именно ошо каардуу кайнене менен тил табышып, ошонун баласына аял таап берип атат, кыз таап берип атат. Дал ушундай кылып жашоодо бир ар ким менен тил табышып, аны жөнгө салып, баардыгын мынтип чайкап кеткен учуруңуз болобу? Ошондой болот. Себеби мен өзүм театрда иштейм, театрда завтруппа болуп иштейм. Именно мен ар бир артист менен, улуусу менен да, кичүүсү менен да, ортоңку менен да тил табышканга аракет кылам. Именно ошолор менен тил табышып иштейм. Буга чейин кыргыздарда бизде эле жаш кыздарды 14 жашынан турмушка берели десе, биздин жогоркулар каршы чыккан. Андан кийин бул кинодо 7-8 жаштагы кыз турмушка чыгып атат. Бул кинону көргөн жаштар, мындай жаш кыздар же жаштар ошол маданиятты, ошол мындай психологияны жаштар бат туюнтат дагы, ошону кайра жашоосуна киргизип алат да. Маселен, Корей серияларын которду эле, корейлик немесинен бери, маданияттан бери кирип, Корейдин жанагы чачтарынан бери коюп алды. Чоң шымдарды кийип. Ал эми ушул эле кино кайра биздин жашообузга келип калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү. Демек ушул жаш кыздар эрте турмушка чыгып кетүүнү эңсеп калса эмне кыласыңар деген маанини айткыңыз келди окшойт, э? Бирок эми азыркы убакта андай болбойт деген оюм бар. Себеп дегенде азыркы жаштардын баягы аң сезими таптакыр башка. Мурунку баягы эски адатты кайра кайталоого энелер, аталар жол бербейт деген оюм бар. Ошол эле кинодо ошолорду көрсөтүп атып, мисалы 8 жаш, 9 жаштан турмушка берилип атат, бирок ошол жерден эле өздөрү жооп берип атат ушул нерсегечи, кинонун өзүндө эле. Ошол эле ата-энелер ыйлап атат, кайра ушунча эрте берип атабыз турмушка. Ушул кереги жок эле деп өздөрү жооп берип атат. Анан бизде Кыргызда деле болгон, мисалы ошентип Айнаш айткандай 9 жашында тебетей менен тоголото коюп, тоголонуп калса
калып жыгылбай калса алып кетилип, бирок ошол бойго жеткенге чейин кайненесинин койнунда жатып чоңоюп, бойго жеткенде анан кийин турмушка беришкен мисалы. Сабырдуу келиндин үнүн коштоп отуруп, жашоого керектүү эмнени байкай алдыңыз? Бул жерден эң биринчиден кайненесине кандай мамилени жасаш керегин үйрөндүм. Баягы кандай мамиле кылып, эмне кылыш керек экенин. Экинчиден ошол эле жолдошуна. Азыркыларды карап турсаңыз, жолдошу бирде айтса, экини айтып чыга калат атпайбы? Сабырдуулук менен көп нерсени жеңет экен. Ошону дагы анан баласына болгон, балдарга болгон, келинине болгон тарбияны мындай ойлонуп калып атам да. Мындай тарбияласак, бизге де чыдай албай урушуп, момундай кыл, тигиндей кыл деп кетип атпайбызбы? Көрсө ал эч нерсеге аны менен биз тарбиялай албайт экенбиз. Акырын сөз менен. Карап турсаңыздар, келин жаткызып алып алдына жомок айтат, баласына башка өзүнүн ар бир эмелерине, ар бир мисалы үчүн кайненеге өзүнүн мүнөзүнө жараша жооп берип атат, жолдошуна, балдарына дегендей да. Ошол жакты кабыл алып атам. Рахмат. Бул көп сериалдуу кинонун спонсору ким? Жана буга чейин биз сизди Рабаяттан Коенек менен Борсулдактын үнүн коштогонуңузду билебиз. Ошону коштоп берсеңиз деп сурайт элем. Мурунку убакта жана Шапалак деген эменен чыккам. Ошол Шапалак аябай балдарга жагып, биринчи ошол мен эң биринчи куклам ошол болчу. Бирок кийин эле баягы чоңдор балдарыбыз коркуп атат, мындан балдарыбыз антип атат деген сөздөрдү баштап Шапалакты алдыртып коюшкан. Анан эмесе анда ошол Шапалак менен Коендун үнүн туурап берейин. Шапалак дайыма өзү акылдуу, анан кийин тамашакөй каарман болчу. Ой, саламатсыңарбы достор? Мен бүгүн силерге конокко келдим. Коенек, ой деги, сен эмне болуп алгансың? Азыр болсо ошол Шапалакка жооп берген Коенек. Ой, Шапалак, сен эмне акырын күлчү? Сен эле күлгүң чыга берет деги. Дегенде берчи, балдар менен учурашып алайын. Саламатсыңарбы, достор? Рахмат, жакшы ойнойт экенсиз. Ушунчалык үндү туурагандыгы, бир жеткириктүүлүгү мени бир таң калтырды. Анан бул үчүн атайын бир окугансызбы, же кандай? Жанагы бакаларды, иттерди, мышыктарды көрүп, ошо аябай үнүн туурачумун. Анан кийин ата-энем күлүп калчу, ушу сен ушуларды туураган бир артистка болот окшойсуң сен деп. Бирок көбүнесе адамдардын үндөрүн да туурап окшоштуруп ушундай неме кылчумун. Анан кийинчерээк эле ошо жана университетте филология факультети кыргыз тили адабияты боюнча окуп жүргөн убакта эле мен ошо жанагы Курчак театрына кирип калдым. Курчак театрында өзүңөр билесиздер, жалаң жомоктогу персонаждар, ошолордун үндөрүн туурап, ошол мага дагы ошол Курчак театры сабак берди деп ойлойм да. Ошол биз барып сиздер менен кыскача тартып келгенде бир текстти кайра окуп, анан кайра тууралап, ушундай бир кыйынчылыгы да бар экен. Ар бир иштин кыйынчылыгын да сезе билишибиз керек. Анан сиз өзгөчө кайсы жеринен кыйналдыңыз ошол которуу учурунда? Мен багы которуп атканда дагы биз редактордо болуп иштейм да. Которуп атканда биз биринчиден видеону көрбөй которуп аттык да, бул эмедечи тексттерин эле. Анан ал жагын баягы тексттерин өзүн келиштирип койдук. Анан ал тексттерин режиссерге барганда ошол жактан да аябай кыйналдык да. Анткени баягы видеодо ал жерде биздин которгон күлүп айта турган сөзү болсо, биз аны муңдуу кылып берип койгон учурларыбыз болгон. Же болбосо сөздөрү жетпей калган да. Биз аны кыска берип койгонбуз. Анан Айнеш эжебиз чакырат, ай, кел. Могу жериң сеники жетпей калыптыр, могу жериң сеники ашып кетиптир деп.
Мен ушул жерден сизге бир суроо бергим келип атат да. Ушул тасманы көрдүм мен, бир 2-3 сериалын көргөндө кыргыздын бир курч макалдары колдонулган экен да. Ана мен таң калдым. Ушул Индиянын тасмасында кыргыздын макалдары аралашып жүрөт го дегенчи. Тасманы кооздоо иретинде берилгендиги сиздер кошуп койгонсуздар да? Аны биз баягы өзүбүздүн баягы макал жүрөгүбүздө эмес го, кошуп коебуз. Сөздүн маанисине жараша баягы видеону карап, бул жерде көрөсүз да биз дагы кинонучу. Бул жерде Морики макалды кошуп койсо, ал тарбиялык мааниге да жатат экен деп кошуп койгон учурларыбыз да болот. Жакшы, келиңиз. Мен бир нерсе айтайын дедим эле. Баягы которгондагы туура, бирок ушу режиссерлорго рахмат айтыш керек. Кээде жетпей калат сөз, кээде ашып кетет. Ошону кээде биз туура эмес, миң баягы эме болсоң деле кээде туура эмес айтып алабыз, же жеткирбей неме кылып алабыз, же интонациясын туура эмес эме кылып алабыз. Бирок ушу режиссерлор ушу кыял менен айнаш ушу баардыгын жеткирип, ошону тууратып, ошо экини туура котортуп неме кылган ушу режиссерлорго чоң рахмат айткым келет. Чоң эмгектери бар булардын, чынындачы. Жакшы. Мен бир бүлкүлүү нерсени айткым келип атат. Редакторлор которгондо сөзсүз түрдө баягы жөтөлүп, анан деген деген бир сөздөр болот. Ошону булар редакторлор ошону жазып коет, баягы кавычкага алып жазыш керек да. Жөтөлдү же болбосо чүчкүрдү депчи. Ал жерде редакторлор жазып коет деп к деп жазат. Анан бир жөтөлгөн жери бар экен, кхма деп жөтөлүптүр. Бир актрисам отуруп алып, анан кийин деген окуду. Кхма сен каяка баратасың деген деп. Анан кийин урматтуу актриса, ал жерде эмне деп жазылып турат десем, кхма деп жазылып турат дейт. Кхма деген эмне экен, ал кыргыздын сөзүндө барбы ошол сөз десем, жок бирок ушинтип жазылып турбайбы? Ал деген жөтөлүп атат десем, анан кийин жөтөлүп аткарып берген да. Ал эми алдыда дагы бир нече кызыктуу суроолор, талкуулар болот. Бизден алыстабаңыздар. Үндү дагы атайын багып, үнгө дагы өзгөчө басым жасаш керекпи, же кандайдыр бир өзүнчө таланты болсо, нар жагында тубаса таланты болсо эле анда үндү кароонун басым жасоонун кереги жокпу? Тубаса таланты болуш керек сөзсүз түрдө. Бардык артисттерде, мисалы үчүн сени деле, если сен маган келсең, мен сенин үнүңдү 4 кырдуу үн кылып чыгарганга аракет жасайм, үйрөтүш керек сөзсүз түрдө. Анан кийин тубаса таланттар да бар үндөрдөн. Мисалы Сумитраныкы болсо, бул Сумитра эркек баланыкын дагы аткарып бере алат, жаш кыздыкын да аткарып бере алат. Азыр сиз айтып өттүңүз, өздөрүн аткарып көрөлү. Келиңиз, биздеги Сумитранын үнүн коштогон сиз жазгыда айтсаңыз, эркек баланын үнүн туурап көрүңүзчү. Түркиян сериалында Даңазалы доорду көргөнсүздөр. Ошондо Фахре Калфа деген бар. Султан айымга биринчи Махида баран жана базарда уурдап, эркек баладай шуулдап, тебишип, чабышып жүрөт го. Ошонун немесин Айнаш эже сен ушуга ылайыксың, сен өзүң деп окуткан. Ал жерде баягы базардан кармап алып, кой бергиле дейм, кой бергиле, кайга алып баратасыңар мени? Кой бергиле, мен деген силерге эчтеке кылган жокмун, кой бергиле дейм деп бул. Айланайын, бир ап келчи тетиги баланы, канын бир ишип туруп, бир жака алып келип туруп, бир канын ичейин. Чампанын сүйлөгөн жерлерин туурап беркочу. Анан жүр, ойнобойсуңбу? Анан жооп берип кой, эми сен дагы бир туурап. Жок, ойнобойм, кайнатам келди. Бул жерде айтып атпайбы жана голосовой үндү эме кылат деп. Бизде Жунушалиева деген актриса бар эле, кыргыздар. Бар эле деп коем, кечирип койсун эжем. Бар. Ошол киши дубляжга барып жүргөнүбүздө айтар эле. Бул жерде кысып койсоңор кыз болосуңар, ачып койсоңор аял болосуңар деп. Анысы кандай үндү регулировка кылыш бул адамдын, актрисанын милдети чындай келгенде. Биз эми азыр мен карып калдым, кичине металда мен да учурунда эркек балдарды кадимки озвучка кылчумун. Кыздарды, героиняларды. Кайненекини аткарып бериңизчи. Кайненекин.
Gelin. Ey gelin. Bular emine uktap kalışkan mı? Жакшы. Дал ушул бүгүнкү биздин конокторго да коомчулуктан бир нече суроо келген, жооп алалы. Элдин баары ушул тасманы көргөндө кайненени каргай да берет, ыйлай да беришет. Бирок ушул элдин каргышы тийип калат деп коркпойсузбу дейт. Записьте отуруп, жазып отуруп, анан коштоп атканда кичинекей эс алган убакыт болуп калды. Анан ошол жерде балдар отуруп калды жанымда. Ошол коштоого келген балдардан. Анан айтып атпы, менин дейт, иним деди, же карындашым деди, сурайт дейт. Анткени ал бала да келип коштоого келип атат да. Могу кемпир качан өлөт деп айтты дейт. Өлөбү бул кемпир деди дейт. Демек, ушунчалык элдин баягы жек көрүндү болуп атканы го. Байкуш кемпирдин. А бирок бул кемпирдин тарбиясы аябай жакшы. Мен көп жерин бул кемпирдин мындай тарбиялык жагын коштойм да өзүм. Бирөөлөр каргашы мүмкүн, бирөөлөр макташы мүмкүн. Эл ичинде ар кандай болот да. Корккон деле жокмун. Жакшы. Сизге экен суроо. Буга чейин Даңазалы Доор тасмасын которгонсуздар, бирок аягына чыккан жок. Бул тасма дагы аягына чыкпай токтоп калышы мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Бул эми 16-жылы бул кайрадан жанданып которулуп кыргыз элине көрсөтүлүп баштады. Узак сериалда үн коштоо менен сиз тажап кетпейсизби? Жок, тажабайм. Үндү коштоонун алдында кандай даярдыктарды көрөсүз? Меники кээде ички болуп кетет көбүнөсүнчү. Анан баягы кирердин алдында оозумду упражнение жасап, баягы окуп баштаганда баягы ички үнгө келип кеткенде Айнаша эжем, ай, сен чык ал үнүнөн. Сумитрага кир. Сен тагы башкача болсуң, бар кет. Сен даяр эмессиң деп. Даярданып туруп кирем алдын ала. Ушул тасмадан кийин сени дагы ата-энең эрте эле турмушка беребиз деп коркуткан жокпу дейт. Жок, апамдар антпейт. Жакшы. Анан же ыйла кыз го, дайым эле ыйлай бергени адамдарды тажатып жиберет. Азыр наоборот күлүп баштады. Бизде мисалы 80% Кыргызстаныбызда мусулмандар болгондуктан эмнеге ислам ушул элге үлгү болсун деп канча көп ислам кинолор бар, фильмдерчи. Ошолорду көрсөтпөйсүздөр, ошолорду которупчу. Мен ошол дин, ислам кинолору барбы деп кайра мен өзүм суроо бергим келет. Себеби деген мен ошол жашка келгени баягы ислам жөнүндө кинону деле антип укпаптырмын, көрбөптүрмүн деле. Мына мен айтып атам. Негизи бар да, анан жана карасак пайгамбарыбыздын Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын неберелери Хасан Хусейн деген бар, Умар ибн Хаттаб халифат болгонда, анан көп аябайчы. Али радиаллаху анху ушул сахабалардын кинолору аябай көп. Ислам интернеттен карап көрсөңүздөр көп аябайчы. Саламатсыздар, бул жерде мен кошуп кетейин деген болчумун. Бул жерде башка дин өкүлдөрүнүн кинолорун эмес, бизден Аравия жөнүндө, дин жөнүндө кинолор берсе, кыргыздарга өрнөк, үлгү боло турган кинолорду которуп берсе кандай болот эле, жакшы болот беле деген суроо. Бул абдан туура суроо, жакшы. Кыргыз эли деле менимче ошол ислам жаатында тасмаларды көрсө кабыл алат болуш керек деп ойлойм. Бирок сиздер тараптан, мисалы, дин тарабынан эгерде ошол КТРК келип сунуштаса, биз сөзсүз түрдө которобуз. Мүмкүн болсо алып келип бергиле. Жакшы, акыркы суроо болсун, келгиле. Бул тасма деген ананжы тасмасы аябай эле узак тасма да, 1 жылдан да ашуун тасма. Негизинде бизде мурунку Даңазалы Доор ортодо үзүлүп калгандыктан сиздерге ушул суроону узаткым келип жатат да. Бул тасманы сиздер бардыгыңыздар аягына чейин көрдүңүздөрбү? Себеби дегенде тасма бүткүнчөктө эле ананжы 3 жолу өзгөрүлүп, арадан жылдар өтүп 3 ананжы болот да. Ошонун себебинен Даңазалы Доорго окшоп бул 2016-жылы Даңазалы Доор кайталанат, улантылып берилет деп жатасыздар да. Ошонун катарында эле кетеби же бул кандайдыр бир кызыгына келип бул тасма дагы үзүлүп калабы деген ойдо сурагым келип атат да. 1 жылдан ашуун аябай узак серия болчу. Келиңин өзү канча сериалдан турат? Негизги бизге этап менен келип атат. 50 серияны биз серияны бириктирип, 2ден 1 кылып берип атабыз да 23 сериядан. Улантканга аракет кылабыз. Бардык нерсе баягы жетекчилик
чечет эмеспи? Алар алып келип берсе эле биз которуп элге, көрүүчүлөргө бергенге даяр элебиз. Бул жерде жаш каармандар отурат, андыктан буларга окуу менен студияны чогулуп кеткен кыйынчылыкты түзгөн жокпу деген суроо келет. Жок, тоскоол деле болгон жок. Биз эртең менен турабыз, анан айнашчы өзүнүн машинасы менен салып кетет, анан жеткирип коет. Бул жооп алдык. Эми мындай кылалы, жалпы көрүүчүлөр сиздерди да күтүп атат. Анан ушул билип алышты, ким кайсы үндү которорун дагы эми жалпы коомчулукты эске алып туруп, бүгүнкү биздин көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап өтүңүздөр. Эми урматтуу көрүүчүлөр, студияда отурган жаштар, сиздерге окууңарга ийгилик каалайм. Анан кийин кыргыз элиме дагы чоң ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм. Ошондой эле биздин жанакы которуп аткан тасмаларыбызды жакшы маанайда кабыл алып, дайыма биз менен бирге болуңуздар деп кетем. Сырттан караш башка да. Анан мисалы сиз айткандай бүгүн көп нерсени эл түшүнүп калды. Тигил бул экен, бул тигил экен деп, кандай кыйынчылыктар болорун элге журтка эмне каалайм? Жакшы маанай каалайм, токчулук каалайм. Бу сиздердин ушундай сериалдарыңыздардын өмүрү узун болсун. Жанатып жарым жолго келип жок калбай. Ал биринчиден биздин чөнтөгүбүздү да толтурат. Экинчиден творчествобузга да бир топ жардамчылыгы бар. Сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик. Рахмат балдар. Мен дагы ушул силердин студияга чыгармачылык ийгилик каалайм. Ошондой эле Котормо студиясына дагы далай ушундай жакшы сериалдар которулуп тура берсин. Баарыңыздарга, окууңуздарга ийгилик. Деги эле кыргыз элине, жалпы кыргыз элине тынччылыкты, жакшылыктарды, ден соолукту баарыңарга жакшылыктарды каалайм. Биринчиден сиздерге да рахмат. Сиздерге да кааларым окууңуздарга ийгиликти, ишиңиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Элибиз тынччылыкта болсун, бакубатта жашайлы. Ошо менен бирге эжекелериме дагы сиздерге да кааларым ишиңиздерге ийгиликти каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун, оорубайлы, баарыбыз тең тынччылыкта өмүр сүрөлү. Дагы көп деген үн коштоолорду коштоп жүрөлү. Сиздерге да рахмат. Ушундай бизди чакырып, тааныштырып койгонуңуздарга. Чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсү ушуну менен соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.